Орузай Нарматова өзүнүн жеке баракчасына билдирүү калтырган талиптерди мактаганга болобу? 11-12 жаштагы кыздарды никесине алса, аялдарды окутпаса, чыгармачыл искусство адамдарын, аялдардын деги эле билимдүүлөрдүн такыр адам катары укугунан ажыратса, керек болсо улуттук музыкасын каада салтында колдонуп айтып, ырдап сүрөт тарта албайт экен. Наркотиканы жок кылабыз деген менен негизги киреше алардыкы ошол дешет. Эң жаманы жашы жете элек кыздарды зордоп, үйлөнгөндөрү бачабаздыкта. Анан кантип биз педофилдерди колдойбуз? Эл чындыкты билсин. Молдокматовдун оорусу Атамбаевдин кайрылуусу. Абактагы саясатчы Жеңиш Молдокматовдун тарапташтары ага операция керек болгонуна карабай, ооруканага которбой жатканын айтып чыгышты. Ал тапта башка иштер боюнча камалган саясатчылар жеке менчик ооруканаларга которулуп, айрымдары дарылануу үчүн чет өлкөгө да чыгып кетишти. Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Талатбек Масадыков менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин камактагы саясатчылар тууралуу эки ача пикири Кыргызстандагы саясий туткундар тууралуу маселени козгоду. Саясатчы Жеңиш Молдокматовдун тарапташтары ал тез арада операцияга муктаж экенин айтып чыкты. Жардамчысы Эрлан Бекчуру уулунун айтуусунда, анын жүрөгү ооруп жатат жана операцияга муктаж. Жеңиш Молдокматов 12 күн ачкачылык кармагандан кийин эски оорулары да козголгон. Муну кардиологиялык борбордун дарыгерлери дагы тастыктап, атайын корутундусун жазып берген. Бирок номер 1 тергөө абагы болсо жөн гана бизде дарыланса болот деп ооруканага которбой жатат. Азыр Молдокматовдо тез арада операция кылыш керек. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Жеңиш Молдокматов тууралуу маалымат берген жок. Саясатчы 2020-жылы 5-6 октябрда башаламандык уюштурган деген айып менен камалган. Кийин ага 9 октябрдагы башаламандык боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Молдокматов октябрь окуяларынын катышуучуларына бирдей мамиле кылууну талап кылып 12 күн ачкачылык кармады. Саясий талааны тазалоо аракети. Октябрь окуяларындагы топлоң учурунда абактан чыккан саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан тергөө абагына киргизилди. Жээнбеков 2019-жылы 7 августта болгон Кой Таш окуясы боюнча мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда камалган. Жээнбеков кайрадан камалышын бийликтин саясий талааны тазалоо аракети деп баалады. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова Кыргызстанда акыркы убакта саясий туткундар көбөйгөнүн айтат. Кыргызстанда саясий туткундар бар экени анык. Акыркы убакта саясий туткундар көбөйдү. Чоң шайлоонун астында саясий талааны тазалоо бизде салтка айланган, атаандаштык жараткан, сөз айта алган саясатчынын баарын тазалап жатышат. Биринчи себеп быйыл өтчү парламенттик шайлоо. Экинчи себеп президенттин бийликтин рейтинги өтө тездик менен төмөндөп баратышы. Бийлик кумтөр ишин дагы саясий талааны тазалоого пайдаланып баштады. Анткени 30 жылдык тарыхта кумтөргө тиешеси жок саясий элитадагы адамды табуу кыйын. Баарына иш козгоп, өздөрү гана калгысы келет. Эмнеге 2009-жылдагы чыккынчылык келишим үчүн эч ким камакка алынбайт? Кыргызстанда учурдагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министрлер Мухаммедкалы Абылгазиев, Темир Сариев, экс-спикер жана депутат Асылбек Жээнбеков, саясатчылар Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов, Фарид Ниязов, депутат Төрөбай Зулукаров жана башкалар кумтөр иши, Кой Таш окуясы, октябрь окуялары, жемкорлук жана башка кылмыш иштер боюнча камакта жатат. Мындан тышкары бир канча мурда кийин жогорку кызматтарда иштеген адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, айрымдары үй камагына чыгарылган. Масадыков менен Ташиевди айыштырган маселе. Буга чейин камактагы саясатчылар тууралуу коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков маек берип жатып айткан эле. Ал камактагыларды саясий туткундар катары белгилеп, бирок конкреттүү фамилияларды атаган эмес. Камчыбек Ташиев жетектеген атайын кызмат Масадыковдун саясий туткундар тууралуу айтканын кескин четке кагып, Масадыков мамлекет башчыга акыл үйрөтүүгө укугу жок деп билдирүү тараткан. Бүгүнкү күнү бизде саясий туткундар жок, кылмыш кылган үчүн мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып бар. Аларды айрым күчтөр саясий куугунтукка кабылгандар деп бурмалоого аракеттенип жүрөт. Учурда коомчулук өлкөдө коррупциялык көрүнүш, анын ичинде саясий коррупция менен күрөш жүрүп жатканына ишене баштады деп жазылган атайын кызматтын жообунда. Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун пикиринде акыркы убактагы камоолордун мыйзамдуулугу бир топ суроолорду жаратат. Атайын кызматтын башчысы менен коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары айтышканга чейин эле саясий куугунтук болуп жатат. Анын курмандыгы Жеңиш Молдокматов жана башкалар деп айтып келгенбиз. Масадыков менен Ташиев ичара келишпестиктен бийлик талашып айтышып жатат. Саясий куугунтук болуп жатат. Анын ачык көрүнүшү Жеңиш Молдокматовдун, Равшан Жээнбековдун камалышы. Бийликке таянып алып, кимди кааласам камайм, кимди кааласам чыгарам деген саясат кумтөр иши боюнча Өмүрбек Бабановго чоң айыптарды коюп, аны бошотуп жиберип эми Темир Сариевди камады. Ал комиссиянын төрагасы болсо, чечимдерди ким кабыл алган? Баш мыйзамда депутаттарды парламенттин макулдугу менен камайт деп турат. Ага карабай эле каалаганын камап жатат. Кыскасы, кимди ким көрдү, Быржыбайды тамбасы болуп жатат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Амрулла Салих өзүн Ооганстандын президентин милдетин аткаруучу деп жарыялады. Ооганстан президенти Ашраф Ганинин убагында биринчи вице-президент болгон Амрулла Салих өзүн Ооганстандын президентин милдетин аткаруучу деп жарыялады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазган. Ооганстандын баш мыйзамында так көрсөтүлгөн мамлекет башчысы каза болуп отставкага кетип же өлкөдөн качып кеткен учурда анын ыйгарым укуктары биринчи вице-президентке жүктөлөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө мыйзамдуу президенттин милдетин аткаруучу катары бардык бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө макулмун деп билдирүү калтырган Салих. Амрулла Салих азыркы учурда жалгыз талибандардын колуна өтпөгөн Паншер провинциясында. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Тажикстан жок автожол аркылуу Кыргызстанга кирүүгө 67 өлкөгө уруксат берилди. Тизме. Кыргызстанга 67 өлкөнүн жарандары автожол аркылуу келе алышат. Бул тууралуу экономика жана каржы министрлигинин алдындагы туризм департаментинин басма сөз кызматына таянып Акпресс агенттиги билдирди. Маалымат кылайык, буга чейин аталган тизмеге 33 мамлекет кирген болсо, азыр Тажикстандан башка дагы 34 мамлекет кирген. Төмөндө автожол аркылуу Кыргызстанга кирүүгө уруксат берилген өлкөлөр: Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Түркмөнстан, Бельгия, Австрия, Улуу Британия, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Түркия, Швейцария, Швеция, Катар, Бириккен Араб Эмираты, Кытай, Малайзия, Түштүк Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония, Өзбекстан, Венгрия, Албания, Болгария, Кипр, Македония, Мексика, Таиланд, Румыния, Нидерландия, Израиль, Польша, Финляндия, Хорватия, Норвегия, Чехия, Сингапур, Дания, Канада, Эстония, Мальдива, Аргентина, Франция, Черногория, Америка Кошмо Штаты, Греция, Испания, Словакия, Мальта, Сербия, Сан-Марино, Бангладеш, Сауд Аравиясы, Иран, Вьетнам, Оман. Мындан сырткары башка өлкөлөр үчүн аба каттам аркылуу келүүгө уруксат. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровда катышат. Таласта эгемендүүлүк күнүн белгилөөгө 13 миллион 500 миң сом сарпталат. Улуттук маданий борбору 10 августта 13 миллион 700 миң сомго тендер жарыялады. Аталган каражат Талас облусунда эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөөгө жумшалмакчы. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалымат кылайык, иш-чаралар Манас Ордо улуттук комплексинде өткөрүлөт. Бөлүнө турган каражаттардын 3 миллион 138 миң сому сахнаны көркөм жасалгалоого кетет. Тендерди маданияттын эмгек сиңирген ишмери жеке Жанышбек Жамурзаев утуп алды. Ал элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын расмий логотипинин автору. Дагы 10 миллион 390 миң сомго Урааны Манас театралдаштырылган оюн зоок уюштурулуп 5 мүнөт бою салют атууга жумшалат. Бул тендерди режиссер Эгемерди Чалабаев жеңди. Чалабаев 2019 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ачуу жана жабуу аземни режиссеру болгон. Ошондой эле ал Табылга тасмасында башкы ролду ойногон. Мындан сырткары Чалабаев үстүздөгү жылдын май айындагы митингдерге каршы митингдин модератору болгон. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев 16 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө боюнча 44 иш-чара өткөрүлүү пландалып жатканын билдирген. Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов иш-чаралар эпидемиологиялык талаптарды эске алуу менен өткөрүлүшү керектигин белгилеген. Өлкөдө пандемия шартында эгемендүүлүк күнүнө арналган 40тан ашык иш-чара өтөт. Талас облусундагы иш-чара 29 августта өткөрүлмөкчү. Маданият министри Кайрат Иманалиевдин айтымында Урааны Манас көргөзмөсүндө бир гана тарыхый аспектилер эмес, Кыргызстандын акыркы 30 жылда басып өткөн жолу да талкууланат. Министр иш-чарага президент Садыр Жапаров да катыша турганын кошумчалаган. Бийлик эгемендик майрамын белгилөөнү коронавирустун 3-чү толкуну башталган учурда чечти. Былтыр коронавирустан улам эгемендүүлүктүн 29 жылдыгына багытталган бардык массалык иш-чараларга тыюу салынган болчу. Булак Лоп Азия. Эл чындыкты билсин. Каныбек Осмоналиев азыр Пакистан аркылуу оогандыктар учуп келе баштаганы айтылууда. Кыргызстандан Ооганстанга 500 студенттик виза берүү демилгесин колдойм деди бүгүн 17 августта Назар Ньюс маалымат агенттигине профессор Каныбек Осмоналиев. Каныбек агай бийликти толук колуна алган талиптер мындан ары экономикасын көтөрүү, ички маселесин чечүү менен алек болуу же Борбор Азияга таасирин күчөтүүнүн аракетин көрөбү. Бул маселе талиптерден эле көз каранды болуп токтоп калбайт. Талиптердин эң акыркы демилгелери мени абдан таң калтырып жатат.
Мисалы алар атайын жарлык жарыялашты. Ага ылайык кан кууп кек алуу, наркотиктерди өндүрүү, сатуу жана ортомчу болуу, девианттык салтты орнотуу жана башка орто кылымдан келген жаман кылмышкерлер үчүн өлүм жазасын киргизишти. Ал турсун пайыз менен бериле турган сууданы токтотушуп, жарандардын мурдагы карыздарын баарын кечип жиберишти. Анан албетте баардык соттор шарияттын мыйзамы болорун аныкташты. Эми мунун баары так аткарып өзүнүн мекенин сактап калышса жакшы болот. Бирок аларга азыр ким ишенет? Талиптердин эң ишенимдүү делинген террористтик уюмдары кайда барат? Алар Борбор Азияга көз артпайт деп ким кепил бере алат? Ошондуктан бул биз үчүн өтө маанилүү суроолор ачык бойдон калууда. Борбор Азиянын авторитардык режимдери дагы өз элине биротоло жаман көрүнүп калганын дагы унутпайлы. Маджихеттик маанай Ауганстанда эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы күчөп турганын айныгыс факт. Биз муну жөн эле Кудай сактасын же оозуңа таш деген сыяктуу сооротмо жана саткын түшүнүктөр менен жаап кое албайбыз. Башка маселе, коңшуларыбыз менен бирдиктүү саясатты жүргүзө алабызбы? Кеп ошондо. Мисал, кечеги эле тажик бийлигинин бизге болгон фашисттик агрессиясын кантип эске албай кое алабыз? Бул жерде Кыргызстан өзү катуу тартип менен куралдуу күчтөрүн бекемдеши абзел. Башка жол жок. Кыргызстан Ауганстанга гуманитардык жардам катары 500 студенттик виза бергенге даяр. Ошондой эле расмий Бишкек 1200 качкынды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди. Аны уккандар алар менен кошо террористтер келип албайбы деп кооптонуп жатышат. Бул демилгени колдоого алсак болобу? Мен бул демилгени колдойм, бирок ал студенттик виза Ауганстанда жашаган биздин бир боорлорубуз кыргыз жаштарына гана берилиши керек. Башка ой дагы болбосо мындай чара ошол кыргыздарды көчүрүп келип ала турган эң сонун мүмкүнчүлүк деп кабыл алуубуз керек. Анан ошол шылтоо менен Кыргызстанга көрүнгөн террорист кирип кете турган болсо, бул биздин тынчтыкты сүйгөн айкөл элибиз үчүн орду толгус чоң трагедия болот. Бизде дагы деле саткын чек арачылар менен соттор толтура экендигин унутпайлы. Азыр Пакистан аркылуу огандыктар учуп келе башташты деп жатышат. Чын болсо бизде фильтрациялык чаралар уюшулганбы же дагы деле ойду тоону сүйлөп олтурушабы? Кеп так мына ошондо. Этият бололу жакшылар. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. 10 жылдан кийин дүйнө жүзү 5 миллион аял затын жоготот. Окумуштуулардын жообу 1970 жылдардан бери жыныстык негизде бойдон алдыруунун кесепетинен Кытай, Индия жана башка 10 өлкө жалпысынан 23дөн 45 миллиондой аял затын жоготушкан. Илимпоздордун жаңы изилдөөсүнө таянсак, 2030 жылга карата жыныстык негизде бойдон алдырууну талап кылган өлкөлөрдө 4,7 миллион аял төрөлбөйт. Ал кадимки демографиялык кризиске алып келиши мүмкүн. Изилдөөнүн авторлору BMG Global Health журналында жарыялангандай 204 өлкөдө төрөлгөн 3 миллиарддан ашуун балдардын маалыматтарын колдонуп туура эмес жыныстык катнаштар байкалган. 12 өлкөнү жана ошол багытта жүрүү коркунучу бар делген 17 өлкөнү аныкташкан. Окумуштуулардын эсептөөсү боюнча 2100 жылга чейин 12 өлкө жалпы 5,7 миллион аялдан ажырайт. Бул узак мөөнөттүү маданий жана социалдык кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда Кытай менен Индияда кыздардын 95% төрөлбөй калгандыгынан улам бүгүнкү күндө бул өлкөлөрдө калууна келтирүү иштери жүрүп жаткандыгы байкалууда. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Тамчыда гольф курорту пайда болот. Жер буга чейин трансформацияланган 95 гектар. Премьер-министр Улукбек Марипов 16 июлда токтом чыгарды. Анда Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Тамчы айылында гольф курорту пайда болот жана бул үчүн 92,25 гектар жер трансформацияланат. Тиешелүү жарлык Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Токтом боюнча Тамчы айыл аймагынын мамлекеттик менчигинде турган 92,25 гектар жер, 77,4 гектар жайыт, 0,25 гектар жолдун бирге 80 гектар суу астында, 12,80 гектар башка жерлер трансформацияланды. Гольф курортун долбоорлоо жана куруу үчүн токой жерлери категориясы өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка максаттардагы жерлер категориясына кирген. Бул аянт эл аралык беттешүүлөр үчүн 133 футбол аянтчасына барабар. Иштеп чыгуучу ким болору азырынча белгисиз, бирок 2019 жылы гольф клубун түзүү үчүн Ысык Көл облусунун аймагына кызыккан инвесторлор пайда болгон. Булак Кактус Медиа.